64 жаштагы Кылычбек Жекишев баласы Аскар менен небереси Исламды жалгыз тарбиялап келе жатканына 6 жыл болду. Жалгыз бой ата таңазадан кечке чейин үй окаты менен алек. Биз барганда ал балдарына таңкы тамагын даярдап жаткан экен. Өзүнүн кесиби оорулук. Жаш кезинде жаштык кезде Россиядан окуу жайы кокту. Балдарымы өзүмө мынтип салаттын тамагын жасап беребиз. Азыр баягы интернет деген жакшы нерсе бар да. Аяктан карайбыз, угунубуз. Могу нерселер бар экен. Кайсыны эртең дейсиң, сен муну жейин деп анан ошону жасайбыз. Кылычбек Жекишевдин жубайы Анара оорудан улам каза болгон. Ал бул үйдө уулу жана небереси менен турат. Эки баланын тең көзү тубасы Адис. Жубайыбыздын каза болгонуна 6 жылдан уже 7 жылга кетип баратат. Ana bu ayarda tüşüğü de bir doğu kazattakken bu oğullarda bak gir çup güyümlükte büyü jinap degende oşalışırdı ayabay eme olamda bir oğurluktan bahsediler. Ama sen mandayısta olgan jaş olmalı ki dep agışısı o epilepsiya şu oğurça epilepsiya men jaşınlar oğur çıkın şu oşandan da ketip kaldı. Ben başım görüp kaldı deçim ayakta akıl sırkılarını görüp kaldı jakşı oldu. Bu pandemiya учурунда ошондо сездимде бул аялдын түйшүгү оор экенин, неблагодарный жумуш экенинчи. Бул бала Славийда, Серонова үйдө турган бала эметип калат. Ушу ооруп калбаса экен деп эле баягы интернет булактарынан көргөн эмелердичи, влажность эме кылыш, уборка кылыш керек, 2 күндө бир хлорка менен жууш керек деп, хлорка менен жууй бер 2 күндө бир үйдү. Kollarım bari kesilip çıkan. Çılış ne olur bistar. Değil mi? Üy böltünce cay bölüktü degen deyalar mesturmuş ösünde. Üylengen, caylangan. Uğulu sösünce. Anı şülüp balamı kösele şu üyde. Kıvıra, boqatıstığı da erebiz. Кылычбек Жекишев уулдарынын кыялын аткарганга аракет кылат. Анын улуу баласы 27 жаштагы Аскар спорт менен машыгат. Ата бала күн алыс Кантык шаарындагы спорт залга каттайт. Мен спортко келгендикке 2 ай болду. Мисалы үчүн тренажерлор жакшы, упражнениялар жакшы, ден соолугума жакшы, анан пайдалуу. Бирок ашур полиса артап калды битке. Баарынан да беговой дорожка жагат. Жатып алып жасай турган упражнение жагат, ошол жагат. Бул жерде 2 саат болуп кетебиз. 2 айда 1 кило 8 граммда үгүт түшүрдү. Басқан тұрғанда жеңілдеп қалды дегенде билбеген істе тренерлер көрсөтүп турат, мындай туура кылып атат, бул жерде туура эмес, бул жерде мындай кылгыла деп. Залдан чыгып ата бала үйгө жөнөштү. Азыр эми балдар атасы менен жаңы ырын даярдап башташат. Аскар менен Исламды Кылыч Жекишев Кыргызстанда өтүлүп жаткан дээрлик бардык сынак долбоорлордон калбай катыштырып келет. Ырчы балдар Орусиядагы эл аралык сынактарга катышып келишкен. Бар болсун, аман болсун, этирик мен келчек алсам, келчем колунан, келиним колунан пагам ысык чай ичип, ысык борсоктон жеп дегендей небересин жыттап, аман эсен болсун, биз маңдайда жүрө берсин. Мен айдам аябай ыраазымын. Себеби дегенде ошол көзүбүздүн көрбөгөнүнө карабастан көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Ушуга чейин биздин азабыбыз тартып келген болсо, эми биздин сыйырматыбызды көрсүн. Эми атабызга, ата-айтабызга деп жакшы бир чыгармалар берип коелу. Жараткан жалуруп берсе гана, карлыгач аппак жүзүң күлүп жана. Өчүрүмүн түркүт болгон атам менен жүргөнүм жүзүң жарык, жүргөнүм жүзүң жарык көрсөң гана. Данышман кадамыңды сезем апа, тарынсам апысынан болдук апа. Кылычбек эки баласын жетелеп, аларга толук шарт түзүп, спорт ордосунда жана филармонияда да концерт уюштурганга үлгүргөн. Ал майыптыгы бар балдарга жакындардын колдоосу маанилүү деп эсептейт. Чоң концерттерди берип атабыз примерно. Анан ыр жаздырмаган түйшүгү көп да бул эменинчи.
ырчыларды айтат го, ырчылардыкы жыргалык сахна кырдап коюп акча табат депчи. Андай эмес. Ошо сахнага чыкканча чейин көп түйшүк бар, көп доходду жумшаш керек да балдаргачы. Мисалы үчүн аранжировка деп коебуз, аранжировканы бирди жаздырыш үчүн мисалы үчүн биринчи текстти жаздырабыз. Мындан тышкары Кыргызстандын региондорун кыдырып концерт беришет. Концерттен түшкөн каражатка музыкалык аппараттарды сатып алып, ыр жаздыртып, клип тарттырышат. Ислам окууну бүтсөң эмне кылайын деген пландарың бар? Окууну бүткөндө Кудай буйрса мектепке музыкадан мугалим болуп кирсемби деген ойлор бар. Майыптыгы бар таланттуу балдарга сабак берип, өз тажрыйбасы менен бөлүшкүсү келген Исламдын тилеги жөн жерден чыккан жок. Кыргызстанда майыптыгы бар балдарга атайын билим берүүчү музыкалык окуу жай жок. Кылыч байке интернет аркылуу изденип, Россиянын окуу жайлары менен сүйлөшүүлөрдү 1 жыл жүргүзүүнүн жыйынтыгында Исламды Россиядагы Курск шаарындагы музыкалык колледжге 2019-жылы кабыл алышкан. Мен жашым деле мына 65ке чыгып атам да эми. Анан кийин дүйнөгө түртүк болгон киши жок. Мен көзүм өтүп кетсе булар эмне кылат, кандай кылат? Ошо үчүн үйлөнүп жайланып бир бала кура болуп калса, балдары жетелеп бир оокатын кылып кетсе, ооруп соруп калса кандай болот? Алган пенсия маселе да азыркы турмушта. Майыптыгы бар балдарды тарбиялаган ата жакында эле өзгөчө балдарга колдоо көрсөткөн фонд ачты. Ал «Дайыма жашоо керек үмүт менен» аттуу фонду аркылуу таланттуу майыптыгы бар балдарга да жардам берип келет. Кыргызстанда жалпы майыптыгы бар балдардын саны 33 миңди түзөт. Анын ичинен Чүй облусу боюнча 5044 бала катталган. Эң өкүнүчтүүсү бул көрсөткүч жылдан жылга өсүүдө. Жараттың афиф кылып мени эгим, жарык дешит дүйнөнү көрбөң сезем, көрбөсөм да кең аламдын түркүн түптү кучагыма.